Саламатсыздарбы? Балаңызды тарбиялоодо сиз кандай ыкманы колдоносуз? Жана балдарыңыз менен сүйлөшүүдө сизге алар канчалык деңгээлде ачылышат, сизге ишеним арта алышабы, жана деги эле ортоңордо кандай мамиле? Бүгүнкү күндө сиздерге 3 техниканы сунуш кылам, 3 ыкманы. Биринчиси бул ата-энелик бийлигибиз менен үстөмдүк кылуу. Ал эми экинчи ыкма бул тескерисинче балдарыбызды башыбызга чыгарып алып, оозунан чыккан желди аткаруу болсо, үчүнчү туура ыкма бул бала менен өнөктөш болуу, бала менен партнер болуу. Азыр ар бирине кыскача токтоло турган болсок, мисалы мурунку муун деп айткым келет. Алар көп учурда сен менин нанымды жеп атасың, сен менин үйүмдө жашап атасың, сен мен эмес, мен сени төрөгөм, ошондуктан сенде деги эле сүйлөгөнгө укугуң жок, сенде тандоого укук жок. Бул үйдө менин мыйзам деп кыскасы ал жерде жалаң гана көзөмөл, жалаң гана чектер орун алган. Бул учурда бала аябагандай түнт өзүнө ишенбеген, оюн ачык айта албаган, коркок болуп чоңоюп калса, экинчи азыркы муундун ата-энеси колдонуп жаткан тарбиялоо ыкмасы бул чектин жоктугу. Бала билбейт каякта чек түгөнөт, каяктан эмнени кылса болот, муну кылса болобу, кылса болбойбу. Анан ата-энелердин бир кемчилиги маанайга жараша тарбиялайбыз. Бүгүн маанайым жакшы, сага бал муздак калашыңча жесең болот. Бүгүн маанайым жок, сен үйдө сүйлөбөй, тентек кылбай тынч отурушуң керек деген. Кыскасы бул жерде биз моюнга минген балдарды чоңойтобуз, же болбосо таптакыр эле өзлөрүнүн каалоолорун тыя албаган, кыскасы эрки бош балдарды тарбиялап коебуз. Үчүнчү туура ыкмасы бул партнерлук, өнөктөштүк ыкма. Бул жерде тартип дагы бар, бул жерде эркиндик да бар. Сүйүү менен тартип эри шаркак жүрөт. Бул жерде балага тандоо укугун беребиз. Муну кийсең болбойт, бирок бул экөөнүн бирөөсүн тандап алсаң болот. Алардын сезимдери менен, каалоолору менен эсептешебиз. Кыскасы баланы инсан, толук кандуу инсан катары кабыл алабыз. Бала деген баладай болуш керек. Бала эчтеке болбойт деген нерсе жарабайт. Баланын бардык нерсеси менен эсептешебиз. Бул партнерлук ыкмада бала биздин колдообузду дайым сезиш керек. Кандай гана кырдаал болбосун, ата-энем мени колдойт. Туура эмес кылып алсам, туура кылып алсам дагы ата-энем менин тарапта. Жана ата-энем мени шартсыз сүйөт. Мен эмне кылып албайын, кандай ката кетирип албайын, ата-энем мени сүйөт деген 3 нерсени сезсе, балаңыздын өзүнө берген баасы эң сонун деңгээлде болот. Өйдө дагы эмес, ылдый дагы эмес, дал ортодо болот. Жана балаңыз өзүнө ишенген, эрктүү, кыскасы оюн ачык айта алган, биздин ата-эненин каалоосундагыдай бала болуп чоңоет. Ошондуктан балдарыбыз бизге бир нерсени айтканы келгенде дайым ачык болсок, укканга даяр болсок, жана көйгөйлөрүн айтып атса, ал жерден баланын эмнени туура эмес кылганын, эмнени туура кылганын узун сабак кылып өтүүнүн кереги жок. Тек гана баланын сөзүн бөлбөй аягына чейин угабыз. Башкача айтканда кулак болобуз дагы. Ал бала айтып бүткөндөн кийин аны айыптабайбыз, жемелебейбиз, жакшы кылган жерлерин баса белгилеп шыктандырабыз дагы, анан балдарга туура суроо беребиз. Кандай деп ойлойсуң? Бул келишпестик өрчүп кетпеш үчүн сен эмнени туура кылдың дагы, эмнени туура эмес кылдың. А сен эмнени башкача кылсаң башкача болмок, тигил адамчы кандай болмок эле деп ошол болгон кырдаалды анализдегенди үйрөтсөк, биз балабыздын талдоо жөндөмдүүлүгүн, ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн жана ошол нерсени сыртка туура айта алуу жөндөмдүүлүгүн машыктырабыз ошону менен эле бирге. Андыктан ата-энелер сиздерге ата-энелик акылмандуулукту, чыдамдуулукту каалайм жана мен толук ишенем, сиздер бул нерсенин баарын кыла аласыздар.